Баарыңыздарга кутмандуу күн каалап, бүгүн мен сиздерге Эрсак компаниясын тааныштырып кетмекчимин. Аты жөнүм Чынара. Эрсак компаниясынын Эрсак Gold проектисиндеги бронзовый лидер статусундамын. Демек кеттик. Эрсак бул бизче которгондо раннее здоровье дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, ден соолугуңду эртеден сактан депчи. Бул компания 2002-жылы эң алгач Турциянын Денизли деген каласында белгилүү бизнесмен Бекир Сары мырза тарабынан негизделет. Компания 2006-жылы Германияда мультилевый маркетинг, башкача айтканда сетевой маркетинг катары тааныла баштайт. Өзүнүн ишин жумушун баштайт. Ошондой эле бул компания биздин Кыргызстанга 2017-жылы официалдуу түрдө ачылган. Караңыздар, бүгүн же эртең жабылып кете турган компания эмес. 2017-жылдан баштап Кыргызстанда официалдуу иштеп атат. Ал эми 2006-жылдан баштап ушул эле маркетинг план менен иштеп атат. Эч кандай да бир маркетингге өзгөчөлүк киргизилбеди. Эң өзгөчөлүктөрүнүн үчүнчүсү бул өтө сонун. Компаниянын өз өндүрүм заводу бар. Башка жакка заявка берип товар өндүрбөстөн, компаниянын именно Эрсактын өзүнүн өндүрүм заводу бар. Компанияда 43 калк аралык сертификаты бар. Эң негизгиси биз үчүн бул халал продукциялар боюнча, маркетинг план боюнча бардык сертификаттары жыл сайын жаңыланып турат. Караңыздарчы. Кыргызстанда оплатаны только Элсом жана Демир банктагы расчетный шотуна салуу аркылуу оплата жасасак болот. Ал эми сиз Казакстанда болсоңуз Каспий Gold аркылуу, Россияда болсоңуз картага же болбосо онлайн төлөп койсоңуз болот. Сиз ИП ачпастан спонсор аркылуу шотуңузга түшүп жаткан акчаларыңызды алсаңыз болот. Шотуңузга түшкөн акчалар 189 сомдон баштапкы акча болуп эсептелинет. 189 сомдон баштап колуңузга нак алсаңыздар болот. Белектери өтө көп. Анткени компания ушунчалык берешен, ар бир товарыңызга кошуп компания өтө сонун белектерди, кымбат баалуу белектерди баса белгиледим. Анткени белектерин айта турган сапаттуу жана көлөмү жагынан чоң жана саны жагынан дагы көп болгон белектер менен ар бир адамды көңүлүн көтөрүп турат. 9 пунктта минималдуу заказга жакшылап көңүл бурабыз. Сиз бизнеске келгениңизде сөзсүз түрдө личный кабинетиңизди активдештирүү үчүн 2 баллдык заказ жазышыңыз керек. Минимум 2 балл. Бул сомго 2125 сом болот. Бул учурда сизге компания бир белекти сразу заказыңызга кошуп берет. Эгерде сиз бизнеске келип батыраак көтөрүлөйүн, батыраак өсөйүн десеңиз, компания дагы сизге шанс берет. Анда 4 балл менен башта дейт дагы 4250 сомго тапшырык жасап, бир белек эмес, 3 белекти сразу сизге кошуп берет. Эгерде акция кезинде заказ жазсаңыз, анда 4төн белек аласыз. Караңыздарчы, белектери дагы литровка чоң болот. Андан кийин сиз бул Эрсак компаниясында жогорку статустарга чыгып, 100 000 еврого чейин болсо дагы айлык акыга иштөөгө мүмкүнчүлүк аласыз. Элестетиңиздер. Ал эми ушул эле бизнес местаңызды сиз мураска калтырууга толук акылуусуз. Компаниядагы эң высший статус бул директор статусу. Ал эми бул директор статусуна чыкканыңызда директор менен директордун арасында эч кандай да отрыв жок. Эми директор деп атам. Эми сиздер бул жерде статустарыңызды кантип өстүрөсүздөр, кантип директор статусуна чыгабыз, мен бул жерде сиздерге толук түшүндүрөйүн. Демек, алгач караңыздар. Сиздер компанияга регистрация болуп, айтып өткөнүмдөй 2 баллга заказ жазсаңыз, 10%, сразу 10% карьера ступенина чыгасыздар. Жана 2 баллдан 30 баллга чейин групповой балл топтошуңуз керек. Бул учурда 30 баллдан ашканда уже сиз 15%ке чыгасыз. Групповой баллыңыз 60'тан жогору болсо 21%ке чыгасыз. 121 баллдан жогору болсо уже сиз 27%ке чыгасыз.
ал эми эң сонун статус бул 33% лидер статусу. Башка компанияларда, мисалы үчүн Поберлик компаниясында, BIC компаниясында 23%теги директор статусу. Бул жерде бизде сразу 33% деп коет жана бул статусту бизде лидер статусу дейт. 200 и выше чексиз балл деп койдум бул жерде. Так, дальше лично приглашенных деп коеюн. Сизге акча каяктан келип канча сомдон кошулат. Лично приглашенных дейин. Лично өзүңүздүн аркаңыздан 10% кезиңизде бир адамды регистрация кылсаңыз, сразу 189 сом акча чыгат. 10 адамды регистрация кылсаңыз, сразу 1890 сом акча чыгат. 2 балга заказ жасабы, 4 балга заказ жасабы, ушул 189 сомдон түшөт. Эгерде сиз групповой балыңыз 31 балдан ашып, айтып өткөнүмдөй 15%теги болсоңуз, туура өзүңүздүн аркаңызга адам алсаңыз 350 сомдон чыга баштайт. 21%те туура өзүңүзгө адам жазсаңыз 700 сомдон чыга баштайт. 27-де туура 900, 33-тө туура 1100 сомдон акча чыга баштайт. Эми бул жерде алардын аркасынан кандай чыгат? Мисалы сиз 33%теги лидер болсоңуз, ал эми сиздин аркаңызда 27% болсо, экөөнүн ортосунда айырма 5, 27-теги проценттеги адамыңыздын аркасынан 5%, 21-деги адамдын аркасынан 12%, дагы ушинтип ортодогу айырмачылыкты алып отурасыздар. Эми компания кандай скидка берет? Компанияда сиздерге айтайын, 1 балл бул 1075 сом скидка. То есть 1075 сом эсептелинет да, 1 баллчы. Келген адам сразу 10% скидка менен алат. Бул албетте сиздер үчүн аз, бирок айтып өткөнүмдөй 2 балга уже бир продукцияны подаркага алып, сиздерге арзан эле келип калат. Андан кийин 15% скидка сиз 15% статуска чыкканыңызда берилет. 21%кө көтөрүлсөңүз 21%, 27%кө көтөрүлсөңүз 27, 33%кө көтөрүлсөңүз 33% скидка менен товарларды алып отурасыздар. Компаниядагы дагы бир өзгөчөлүк LO личный объем, жалгыз өзүңүз жасай турган балл. Карап туруңуздар, личный өзүңүз жасай турган балл, сиз 10% болсоңуз 1 балга заказ жазышыңыз керек активация жасоо үчүн, же болбосо новичоктордон бирөөнү улашыңыздар керек. Эгерде 15%теги адам болсоңуздар, анда сиздер 2 балга заказ жазышыңыздар керек, шотко түшкөн акчаны алуу үчүн, же болбосо 1 адамды улап коюш керек. 21%ке чыксаңыз, анда 3 новичок катташың, 3 балга заказ жазышыңыз керек, же болбосо 2 эле жаңы адамды улап коюшуңуз керек биринчи өзүңүздүн аркаңызга. Андан кийин 27%ке чыга турган болсоңуз, бул жерде 4 балга заказ жазышыңыз керек, же болбосо бул жерде 2 адамды улаш керек тоже. Ал эми 33%ге чыксаңыз, анда 5 балга заказ жазыш керек, же болбосо көрүп турганыңыздардай 3 эле новичокту каттап активацияңызды жасап койсоңуз болот. Бул 2 вариант эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Заказ эле жаза бербестен, жаңы адамдарды каттап деле өзүңүздүн личный объемуңузду жасап, ушундай сонун акчаларды алсаңыздар болот. Эми караңыздар, сиздер лидер статусуна чыктыңыздар, ары карай кандай болот? Кантип дальше кандай статустар бар? Эми караңыздар кыздар, урматтуу партнерлор, сиз 33% лидер болдуңуз дейли. Сиздин аркаңызда 15%, 21%, 27% новичок жана 10%теги адамдарыңыздар бар дейли. Булардан сиздерге кандай акча түшөт? Караңыздар, эгерде новичок каттасаңыз, новичоктун товар оборотунан сизге толук 33% акча түшөт. Эгерде сиз 10%теги адамыңыз адам улай турган болсо, анын аркасындагылардан 23%тен акча чыгат. 15%теги лидериңиздин командасындагы оборотунан аркасында келгендерден 18%, 21-дин аркасынан 12%, 27-дин аркасынан уже 6%тен акча түшөт. Ал эми сиздин аркаңыздагы тикелей 33-үңүз өскөн болсо, эгерде бул жерде 33-үңүздөн уже сизге акча түшпөйт, уже сизге премия түшө баштайт. Биринчи линиядагы бул линия, ал эми булар веткалар болуп айтылат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ветка примерно. Бул линияңыз биринчи линия,
экинчи линия, үчүнчү линия деп айтылат. Эгерде сиздин аркаңыздан 1,33%-иңиз чыккан болсо, мынакей биринчи линияңыздан, анын бүкүл товар оборотунан 6% акча сизге премия болуп кошулат. Анын аркасынан 33% лидер чыкса, мындан сизге уже мунун товар оборотунан 4% акча сизге кошулат премия. Ал эми үчүнчү линиядагы лидериңиздин товар оборотунан 2% акча сизге чыгып отурат. Көрдүңүздөрбү? Бул лидер статусунда. Ары карай дагы кеттик. Сиздин командаңызда өзүңүзгө окшогон сиз жана 33%дегилерден 5 лидер өстүрсөңүз, компанияда бронзовый лидер статусунда болосуз. Бул жерде минимум 5 лидер чыгаруу керек. Эми бул жерде кандай болот? Биринчи линияңыздан жөнөкөй лидер учуруңузда 6% чыккан болсо, эми бул жерде 7%тен чыгат. Экинчи линияңыздан жөнөкөй лидериңизде 4% чыкса, эми бул жерде 5%. Ал эми үчүнчүдөгүлөр өзгөрбөйт. Андан кийинки серебро лидери. Бул жерде биринчи линияңыздан эми 10 лидер өсүп чыгыш керек. Бул жерде биринчи линиядан өзгөчөлүгү 7%, экинчи линиядан 5, ал эми үчүнчү линиядан уже 3%тен акча түшөт. Ары карай серебродон кийин уже бул жерде алтын лидер. Биринчи линияңыздан 15 лидер өсүп чыгыш керек. Бул жерде биринчи линиядан лидерлериңиздин товар оборотунан 8%, экинчи линиядан 5%, үчүнчү линиядан уже 3% премия чыгат. Андан кийин платина лидери, биринчи линияңыздан 25 лидер өстүрүп чыгышыңыз керек. Бул жерде биринчи линияңыздан чыккан лидерлердин товар оборотунан 9%, экинчи линиядагы лидерлердин товар оборотунан 6%, үчүнчү линиядан 3%. Бул жерде өтө чоң акчалар бар, кыздар. Бул жерде уже кайнап жаткан акчалар бар бул жерде. Бул жерде эми айтпай эле коеюн, өтө сонун компания, кыздар. Бул жерлер оңой. Компаниянын эң негизги сонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтам. Ал алдыда эми караңыздар. Эми бул жерде лидерлердин арасындагы отрывдар тууралуу айтайын. Эми бул жерди караңыздар. Отрыв демекчи, бул компаниядагы негизги өзгөчөлүк мынакей статустар. Бул жерде лидерден кийин бронза, бронзадан кийин серебро, алтын лидер, платина лидер. Кыздар, бул жерде ар бир статусту чекеден ачып кетиштин кажети жок. Как минимум бронзовый лидер статусуна чыксаңыздар, директор статусун алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал тууралуу толук айтайын эми. Караңыздар. Директор Эрсак бул ким? Бүткүл командасынын товар оборотунан 6% акча түшүп тура турган сонун статус. Бул жерде кандай шарттары бар? Биринчи шарты, айтып өткөнүмдөй, бронзодон башталат. Как минимум бронзовый лидер болушуңуз керек. Жана групповой товар оборотуңуз 2,5 балл болушу керек. Ушул баллды сиз 6 ай кармап турсаңыз болду, сиз компаниянын директору эсептелинесиз. Золото бол, платина бол, серебро бол, алтын бол деп отурбайт. Прям бронзодон баштап сизге мүмкүндүк берет, оборотуңуз ашып атса. Эми караңыздар, директор менен директордун ортосунда бир дагы отрыв жок. Көрдүңүздөрбү? Ал эми лидер менен лидердин арасында 2 отрыв болот. Анын биринчиси 51 балл. Бул 51 балл качан керек болот? Эгерде бир айдын ичинде сиздин аркаңыздан дагы лидер, мисалы август азыр, августта сиз дагы 27сиз, бул дагы 27. 27 сизди кууп 33кө чыгарды, ал өзү дагы 33кө чыкты. Бул учурда сиз бул лидериңизден бөлөк бул жакта 51 балл жасашыңыз керек. Ошондо экөөңүздөр тең лидер боло бересиздер. Ал эми бир айда экөөңүздөр куушпастан бири-бирден чыксаңыздар, анда экөөңүздөрдүн ортосунда августта сиз чыгып, уже сентябрда бул лидер чыкса, анда сиздин бул лидерден болгону 20 балл отрыв керек. Дальше 33 ачып алгандан кийин лидерлердин арасында 20 балл гана отрыв. 20 балл бул мисалы 4 баллдан заказ жазган 5 адам. Көрдүңүздөрбү? Өтө оңой. Ал эми 2 баллдан заказ жазган 10 адам. Буну ойноп отуруп дагы кылып койсо болот, кыздар. Өтө жеңил. Почти что бул жерде отрыв жок, потому что 20 балл бул 20 000 сомдук оборот болсо,
Сіздерге 33% скидка менен 20 балл, где-то 13.000-14.000 сомго келет. Еще бул жерде 20 баллга 12 подарка аласыздар. 12 подарка менен уже бул жерде почти что өтө жөнөкөй, отрыв почти жок деп айтам мен ошон үчүн. Эми караңыздар, сиздер август айында регистрация болдуңуздар дейли. Сиз бул айда 25 адам уладыңыз. 4 балдан жапкан 25 адам уладыңыз. Ал эми сентябрда сиз дагы 25 адам уладыңыз. Көрдүңүзбү? Компания бул жерде августтун, сентябрдын адамдарын кошуп, сразу 2 айдын балын топтоп, лидер статусун ачсаң болот деген шанс берип атат. Эгерде сиз август айында 25 адам каттап, сентябрь айында 20 адам каттап, 45 гана адам болуп лидер статусуна чыкпай калсаңыз, бул жерде дагы өтө коркунучтуу нерсе жок. Бул жердеги адам 25 адамыңызды компания сызат дагы октябрь айына өткөндө, бирок 20 адамыңызды түшүрүп берет. Вот ушул 20 адамыңызга октябрда жазылган адамдарыңыз кошулат. Көрдүңүзбү? Биринчи айдын результаты экинчи айга кошулат. Экинчи ай башталып, үчүнчү айга өткөндө уже бул жактагы биринчи айдын балы эмне болот? Жок болот дагы. Сентябрь, октябрга кошулуп статус ачылат. Өтө жөнөкөй кыздар, бардыгы жөнөкөй. Жасаса боло турган сонун статустарды жасап, ушундай сонун компаниядан өзгөчөлөнгөн акчаларды алсаңыздар болот. Бул статустарды ачуу оңой, өтө оңой. Мен бул компанияда бронзовый лидер статусуна болгону 5 айда жеткенмин. 5 ай. Ал эми лидер статусуна компанияда 20 күнгө жетпедим. Ошол иштейм деген ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик, командам. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Эрсак менен чыныгы кыялдарды орундатсаңыздар болот.